İnsanlar öte жақсы bilişet. Çındık İslamda ekenin. İnsanlar öte жақсы bilet. Kapılar şu kapıların tekerегinde жүргөндөр, çoңдor başkaları. Karapayım kalk da жақсы bilet. İslamda çındık eken. İslam adilettүүлүк din eken. İslam dini menen жашоо эң оңой, эң adilettүүлүк din ekendigini алар öte жақсы bilişet. Бирок азыр ушул муртаттардын сөзүнө караганда, ушул динден кайтып кеткен адамдардын сөзүнө караганда, бүгүнкү күндө ошондой сөздөр ооба ислам эң чынчыл болсо, эң таза болсо, эң адилеттүүлүк дин болсо деле бизге ушул жалган дүйнө, жалган демократия, жалган не бизге сүйүктүүрөөк деп туруп, дүйнөнү жакшы көрүп, дүйнөнүн аркасынан кубалап, дүйнөгө берилип кетүүсү. Бизге эркиндик берилген деп туруп, кыздарды жарым-жалаңач көчөгө чыгаруу, кызыны мектепке жөнөтүп ошондой жарым-жалаңач, же болбосо ошондой арам жолдор менен акча табып, арам жолдор менен акча кылуу, үй бүлөнү өзүн жашоону арам жолдор менен жашайм деп туруп, дүйнөдө бир канча күн жашап калам деп туруп, ошондой жолдор менен жашоо. Бул албетте капылардын жана шайтандын системасы, урматтуу мусулман туугандар, инсандарды мүмкүн болушунча ушул дүйнөгө тартат да, дүйнө ушул дүйнөдөн кийин ахиретти ойлонтпойт. Биз мусулмандар дүйнөдөн да биздин насыбыбыз бар, дүйнөдөн да биз рызыктанабыз, дүйнөдө да биз жашайбыз, бирок биз ошо менен биргеликте ахиретти да ойлонобуз. Ахиретке барганда эртең Аллахтын алдында кандай турабыз? Аллах бизди суроо жооп кылганда, ар бир адам өзгөчө келгенде Аллах тургузуп, сен динге эмне кылдың? Сен мүмкүнчүлүгүң болуп туруп эмне кылдың? Сен эмне үчүн мүмкүнчүлүк болуп туруп намаз окубадың дегенде, Аллах субханаху ва таала да эмне деп жооп беребиз деген суроолор менен биз ахиретти да ойлошубуз керек. Аллах субханаху ва таала кыямат күнү бир кайсыл инсандарды көр кылып, көзүнү сокур кылып тирилтет экен. Ал инсандар: "Я Рабби, лима хашартани а'ма ва кад кунту басира" дейт. "Я Рабб, эмне үчүн мен дүйнөдө көзөрүм көрүп жүргөндө мен бүгүн сокур кылып, көзүм көрбөй, көр болуп турдум" дегенде, Аллах субханаху ва таала өзүнүн аятында: "Ва ман а'рада ан зикри фа инна лаху ма'ишатан данка ва нахшуруху яумал кыямати а'ма." Эгерде биринчи сабактарды эстей турган болсоңуздар, урматтуу мужахиттер, биз Абу Бакр радиаллаху анхунун васиятыны, же Абу Бакр радиаллаху анхунун армияны, Усама ибн Зайдты армия кылып капыларга каршы ошо Шам жерине жөнөтүп атканда, ошол васияттарынан бири Абу Бакр радиаллаху анху инсандардан байат алганда эмне деди? Аллах жолунда жихадты таштоого мага байат бересиңер деди. Дайыма биз Аллах жолунда жихад кылышыбыз керек, капыларга каршы биз согушушубуз керек, ислам динини бүткүл жерге жеткиргенге аракет кылышыбыз керек деп туруп, жихад кылууга байат алды. Ал эми мусулмандардын башына качан корчулук келет десе, Аллах субханаху ва таала ушул аятта мусулман болуп туруп, мусулманчылыктын башына качан корчулук келет десе, бул дүйнөдө маишатан данка дегени өтө бир сыгындуу, бир тар жашоо, бир жакшы эмес, бир өтө кыйынчылык жашоодо жашап калат дейт Аллах субханаху ва таала. Качан десе, качан ошол инсан Аллахты зикр кылуудан, Аллахты ибадат кылуудан баш тарта турган болсо. Ал эми Аллах эң жакшы көргөн ибадаттардын бири, Аллахтын алдында эң чоң бийик даражалар бар ибадаттын бири бул Аллах субханаху ва тааlanын жолунда жихад кылуу. Инсан өзүнүн жаны менен, өзүнүн малы менен, өзүнүн нафси менен жихад кылуу Аллахтын жолуна. Бүгүн өзгөчө күнү фарды айын болуп турган кезинде ким жихадты таштай турган болсо, жихад кылбай турган болсо, жихад динден эмес дей турган болсо, жихадты бүгүн фитна дей турган болсо, Аллах субханаху ва таала ал инсандарга асмандан бир кордук түшүрөт. Алар бул дүйнөдө да кор болот. Эртең кыямат күнү Аллах субханаху ва тааланын алдына барганда: "Я Рабби, лима хашартани а'ма ва кад кунту басира." Эмне үчүн я Рабб, мени көздөрүм сокур болуп тирилттиңиз, мен көздөрүм көрүп жакшы эле адам болчумун. Кала Рабби лима хашартани а'ма ва кад кунту басира деген аят Таха сүрөсүндө келсе керек. Урматтуу мусулман урматтуу мужахиттер, ким Аллахтын зикиринен, ким Аллахтын ибадатынан, ким Аллахтын законунан баш тарта турган болсо, өзүнчө ошол башка закон менен, башка мыйзам менен, башкача кылып жашайм, мен бул дүйнөдө жашап кетим деп максат кыла турган болсо, эртең Аллах субханаху ва таала ал инсандарды сокур кылып, көр кылып кыяматта тургузганда ал инсандар суроо берет: "Я Рабб, эмне үчүн мен көрмүн?" дегенде, Аллах субханаху ва таала эмне дейт? "Сага бул дүйнөдө мен мүмкүнчүлүк бердим, көздөрүңдү ачтым, көздөрүң көрүп турду, акыл бердим, бирок сен дүйнөгө берилип көзүң менен бир карап көрбөдүң тарыхты. Сен көзүң менен бүгүн Сурияда өлүп кетип аткан адамдарды карабадың. Сен бүгүн көзүң менен орустардын, капырлардын, мусулмандарды жер менен жок кылып, бомба борон кылганын сен көзүң менен көрүп туруп, акылыңа салып сен ошого ишенбедиң. Сен көзүң менен ал көзүң бүгүн сен да Аллахтын рахматын, Аллахтын үмүтүн да сен бүгүн көрбөйсүң, Аллахны көрүп калган. Аллах субханаху ва таала кыямат күнү биздин китептерибизди оң колдон берип, бизди жеңил, оңой суроо жооп кылып бизди бешикке киргизген болсун, урматтуу мужахиттер. Аллах субханаху ва таала биз кылып аткан хижратыбызды жана ошондой эле Аллах жолунда кылынып аткан жихадтарыбызды Аллах өзү кабыл кылган болсун. Урматтуу мусулман туугандар, бул капылар системасы дайыма ошондой. Инсандарды ар кандай сөздөр менен
исламдан алып качуу, дүйнөгө тартуу, дүйнөгө берилүү. Ошондой эле ошол муртаттар Мусайлиматул Каззаб, андан кийин Тулайхатул Асади же болбосо жанагы Унси, Асадул Унси, бул инсандар муртат болуп кеткенде өздөрүнүн адамдарын ошентип ар кандай сөздөр менен алар азгырып, эми закат бербегиле, эми сажда кылбагыла, Аллахты турган абалда да зикр кыла бергиле, сен ишиңде да Аллахты зикр кылсаң болот да, сен жүрөгүң таза болсо болду да, 70-ке чыкканда намаз окуйсуң да, эмне кыласың азыр намаз окуп деп туруп, шайтан жолдору менен ар кандай адамдарды алар азгырып турду. Абу Бакр радиаллаху анху алардын көптүгүнү, алардын ошондой динге өтө чоң душманчылык кылыштыгын сезип туруп, Мадинага пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинасына, ошо мусулмандар турган жерге алар түндө чабып келүүсүн же болсо ошол жерге келип хужум кылып, ошол жерге атака кылып мусулмандарды өлтүрүүсүн сезип туруп, мусулмандарга мечетке келип жатууну, мечетке жакын жүрүүнү, мечетте жүрүүнү сунуштап, мечетте болгула, топ болгула, капылар ар жактан келип басырышы мүмкүн экендигин Абу Бакр сезип туруп ошентти. Бирок ошол айткан сөзүнө караганда 3-4 күн ичинде капылар түндө Мадина ар жагынан келип туруп мусулмандарга кол салууга аракет кылышат. Мусулмандар да алхамдулиллах ошол жерде мусулмандар бар болчу, мусулмандардын бир армиясы кеткен эмнеге? Урушка Усама ибн Зайд менен армия кеткен. Абу Бакр радиаллаху анху башка жана сахабалар, ошо Мадинадагы калган сахабалар Аллах субханаху таала аларга жардам берип, алар Мадинадан капыларды кууп чыгып, ошо Мадинанын четирек жеринде урушат. Ошол жерде Зил Кысса деген жер бар, ошол жерде урушат да, ошол жерде капылар сынып, мусулмандардын иманыга иман кошулуп, мусулмандар жана ушул динде бекем болуп туруп, ошол жерде капылар качып кетет. Андан кийин урматтуу мусулман бир туугандар, Усама ибн Зайд кайтып келет. Урушка барып, уруштан кайтып келгенде Аллах субханаху таала Усама ибн Зайдка да ушундай бир мүмкүнчүлүк берип, эч бир армиясынан, солдаттарынан эч бир адамды курбанчылыкка да жөнөтпөй, эч бир адам жоготпой, потеря эч болбой туруп кайтып келет. Өтө чоң нусраттар менен Аллах субханаху таала нусрат берген болот ал инсанга. Аллахтын жардамы менен ала кайтып келет да, буну капырлар өтө угат. Капырлар угуп туруп, капырлар көрүп туруп, эмне? Эгерде Мединада күч болбой турган болсо, Абу Бакр радиаллаху анху тегерегинде армия болбой турган болсо, запас армия болбой турган болсо, анда Абу Бакр Усаманы жөнөтпөйт эле деп туруп, алар өздөрүнчө ар кандай ойлоп көрүшөт. Бирок Усама радиаллаху анху да ошол Абу Бакр радиаллаху анху жөнөтүп, ал барып, ошол жакта урушуп кайтып келет да, эч бир адам андан шахид кетпейт, эч бир адам сафдан чыккан болбойт. Буну капылар угуп, өтө дагы таасирленип, булардын күчү дагы эле бар экен, күчү көп экен деп уруштан мурда канча жолу ойлонуп, мурда бир күндө ойлонуп эле уруша турган ой боло турганбыз, эми 10 күн ойлонуп, бир күн урушсак, урушпасак деген дагы суроо жооптору көбөй баштады капылардын. Аллах субханаху таала капылардын жүрөгүнө ушундай бир коркунуч салып койду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде нусирту бир-ра'би, Аллах субханаху таала мага ушундай жардам берди. Аллах жактан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, мусулмандарга келген бир жардам коркунуч экен. Капылардын жүрөгүнө Аллах субханаху таала коркунучты салып койсо, мына ушул чоң жардам мусулмандарга экен. Мусулмандардын ушул жихадка чыгуусу, мусулмандар жихад кылса, мусулмандар динге чыкса, капылардын коркуусу. Мисал дейли, бүгүн бир канча байкелер, бир канча мужахиттер бир жерден чыгып, бир областтан чыгып, жихадка чыга турган болсо, ошол жердеги капылар, башчылар угуп кала турган болсо, ошолор канча коркуп, дагы канча өздөрүнүн эhtiyatын алат, башка адамдар чыкпасын, булар көбөйүп кетсе, эртең биздин башыбызга бале болот, эртең булар бизге каршы келет, андай болот, мындай болот. Бул коркунуч деген. Алар да эми коркунучта жашай тургандары. Бүт дүйнө өлкөлөрү бүт бар ушундай инсандардын мужахид болуп кетүүсү, жихадка чыгуусу, чыныгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө кармануусуга алар наразы. Анткени алар билет, биз эгер чындап эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө кайта турган болсок, кармана турган болсок, аларга биз жол бербейбиз да, биз аларга каршы чыгышыбызды алар жакшы билет да. Бул да болсо алардын жүрөгүнө Аллах субханаху таала салган коркунуч. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах субханаху таала мага коркунуч менен жардам берди. Эгерде ошо коркунуч жардамы канча десе, 1 айлык жол. 1 айлык жолдун масафасы канча болсо, 1 ай адам жөө боса турган болсо, капыллар Аллах субханаху таала мага ошончо коркунуч, капыллардын жүрөгүнө коркунуч салып жардам берди дейт. Чындап эле кийинки тарыхтарда карап көрө турган болсок, Халид ибн Валид радиаллаху анху эгерде урушка чыга турган болсо, Рум армиясы, Рум башчылары эмне дейт эле, эгерде армиянын башында бир чоң килтейген, желкелери кенен, сакалы узун, бетинде шрамы бар, кара желек көтөрүп алган адам болсо, ал армияга каршы урушпагыла деп туруп Халид ибн Валидти сыпаттап айтат эле. Ал эми Абу Бакр радиаллаху анху Усама ибн Зайдтин кайтып келгенине сүйүнүп, кубанып,
аны дагы ушул иштен мен да пайдаланып калайын деп туруп, капылар эми көрүп корку баштады да. Капылар көрүп корку баштап, мусулмандар көбөйүп атат. Мадинага аракет кылып көрдүк, болбоду. Андан кийин Усама ибн Зайд кайтып келди. Мусулмандардын армиясына кайра армия кошулду деп туруп, капылардын жүрөгүнө Аллах субханаху ва таала коркунуч салып, мусулмандардын иманына иман кошулуп, алардын динде бекем турушуна жана бекемдик кошулду. Абу Бакр радиаллаху анху болсо, андан кийин ошол муртат болуп динден чыгып кеткен адамдарга армиялар жөнөтүп баштады, аларга кат жөнөтүп баштады. Абу Бакр радиаллаху анху 12 армия кылат. 12 же 11 армия кылат. Абу Бакр радиаллаху анху ошол армияларды ар кандай муртаттарга, ар кандай коомго, элге, жерге жөнөтүп баштайт. Исламды кабыл кылгыла, исламды кабыл кылбасаңар биз силерге урушабыз деген максатта. Ошол армиялардын биринчиси, урматтуу мусулман туугандар, Халид ибн Валид радиаллаху анху. Бул инсан ошол Тулайх ибн Хавайлид деген ошол жана муртат болуп чыгып кеткендерге ошолорго каршы жөнөтүлөт. Икрима ибн Абу Жахл жөнөтүлөт, Мусайлиматул Каззабка. Анан Ал-Мухажир ибн Аби Умайя жөнөтүлөт. Бул Унсиге жөнөтүлөт. Халид ибн Саид бул Шам жерине жөнөтүлөт. Амр ибн Ал-Ас бул да ошол Халид ибн Саидке жардамчы болуп ошо Шамдын айылына тегерегинде жөнөтүлөт. Хузайфа ибн Мухсин бул инсан жөнөтүлөт. Шурайхбил. Андан кийин ушул инсандарды Абу Бакр радиаллаху анху буларды армия кылып, буларды армиянын башчысы кылып, булардын колуна кат берип, ар бир адамга кат берет да, ошол катында Абу Бакр радиаллаху анху жазган каты Мин Аби Бакр халифат Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям бисмиллахир рахманир рахим деп жазат. Андан кийин Абу Бакр радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын халифасы, мен китебим ушул мен жазган кат ошол жалпы инсандар же болсом өзгөчө жеке инсандар кимге жеткен болсо, мен аларга исламды кабыл кылуусу жана исламга кайтууну сунуштаймын. Ким пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жолуна карманган болсо, ал хидаятта, ал эми ким ал жолдон чыга турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жолунда болсо, ал залалатта, ал адашуучу деп туруп кат жазат. Ал катты өтө көп жазып туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келтирген нерселерге биз иман келтиребиз. Ким пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келтирген сүннөттөрүнү, айткан далилдерин жоктукка чыгара турган болсо, биз ага каршы жихад кылабыз деген сөздөрүн айтып, андан кийин Абу Бакр радиаллаху анху өзүнүн ошо эң маанилүү жерини айталы. Ошол жерде Абу Бакр радиаллаху анху айтат да: "Ва инни буисту илейкум, ва инни ба'асту илейкум." Мен силерге ушул адамдарды, паланчы адамдарды жөнөтүп атамын. Ушул адамдардын ар биринин алдында мен буларга буйрук бергендигим: "Алла юqatila ahad wa la yaqtuluhu hatta yad'uhu ila da'iyatillah." Бул инсандар биринчи келип, ошол азыркы айтылган инсандар капыларга каршы келип, биринчи эмне аларды Аллахтын динине, исламга чакырат. Эгерде алар Аллахтын динини кабыл кылып, исламды кабыл кылып, ислам дини менен, закон менен жашайм деп турган болсо, аларга каршы эч ким урушпайт, аларды эч ким өлтүрбөйт. Алар мусулмандардын башына келген аманчылык алардын башына түшөт, мусулмандардын башына келген кыйынчылык алардын башына түшөт деген мааниде. Ал эми ким баш тарта турган болсо, ким ислам динини кабыл кылбай турган болсо, аны Абу Бакр радиаллаху анху өлтүрүп, күйгүзүп жоготууга буйрат. Ал эми аялдарны асир алыштыкка, туткундукка алыштыкка, ошондойлорду Абу Бакр радиаллаху анху кат жазып толтура, көп кат жазып туруп, ошентип жөнөтөт. Исламды кабыл кылгыла, же болсо биз силерге каршы согушабыз деген максатта. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мужахиддер, Аллах субханаху ва таала Кур'анда "Инна фи залика лазикра лиман кана лаху qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid" деген, албетте бул айтылган нерселерде, бул айтылган Кур'ан аяттарында, хадистерде, тарыхтарда кимдер үчүн пайда бердисе, ким жүрөгү болсо, ким Аллах үчүн жүрөгүн тазалап, ким жүрөгүндө кибр, ар кандай нифак, ар кандай жаманчылык ою, дүйнө парас, дүйнөгө ибадат кылып, дүйнөнүн кулу эмес, балким Аллахтын кулу экендиги болгондугу үчүн ошондой жүрөктөргө угуп пайдала ала турган инсандарга бул сабактар, бул Кур'ан, бул сүннөт пайда берет. Ал эми ким жүрөгүнө Аллах субханаху ва таала мындай нерседен тосуп койгон болсо, тыйып койгон болсо, аларга толук Кур'анды тафсир кылып окуп берсеңиз, аларга Аллах субханаху ва таала хидаят бербесе, эч ким хидаят бере албайт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва таала бизди ушул динде бекем кылган болсун, чындыкты чындык кылып көрсөтүп, батылды батыл кылып көрсөтүп, бизди чындыктын, акыйкаттын аркасынан жүргөн мужахиддерден кылган болсун.